Эми Кытайдын жашоочуларына өлкөдөн чыкпай туруп эле Венециянын романтикасына бөлөнүү мүмкүнчүлүктөрү жаралды. Италиянын бир бөлүгү болгон шаарды Далян аймагынан көрүүгө болот. Тематикалык парк 800 000 метрлик жерге жайгаштырылды. Аны 200дөн ашуун имарат көркүнө чыгарып турат. Андагы тарыхый имараттарды чагылдырып турган суунун узундугу 4 чакырым аралыкка созулган. Жергиликтүү жашоочулар менен коңшу провинциядан келген меймандар жаңы ачылышты өз көзү менен көрүүгө ашыгышат. Абдан жакшы жасалган. Бул демилге чет өлкөгө чыгып, кол жерлерди көрө албаган жарандар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Мында баары чындыгы шаарга окшоп жасалган. Мага аябай жакты. Бул жердеги имараттар, суу бети, айтор баары сонун. Чакан шаарды курган дизайнерлер Венециянын так көчүрмөсүн жасабаганын айтышат. Негизинен Венециядагы жана Франциядагы имараттардын эскизин пайдаландык. Деңиз суусун 4 чакырым аралыкка созуп, чакан гана суу падышалыгын жараттык десем, жаңылышпайм. Даляндагы курулуш 2011-жылы башталган. Башында ага $800 миллион сарпталат дешкен. Бирок Чакан шаарга $500 миллион гана акча коротулду. Кытай үчүн Европа шаарларын көчүрүп жасоо таң каларлык нерсе эмес. Бул жерде Венециядан башка Эйфель мунарасы менен Париж, Британиянын Дарчестер шаары жана башка өлкөлөрдүн кооз жайлары бар.